Мына суроо бергенде депутаттардын бардыгы кыргызча берип атат. Бул жигит орусча жооп берип атат. Эмне кыргызча билбейсиңерби? Булуну кандай критерий менен жумушка алгансыңар? Тилди билбегендерди биз жумушка албайбыз деп эдик беле. Тем более замминистрге. Кече көрдүңүз, мамлекет башчыбыз барып, тарыхта биринчи жолу өзүбүз курган автобусту айдап көрдү. Анын атын атаса кут сүйнөт деп коет. Бул чоң тарыхый окуя. Ошону уюштургандарды, чыгаргандарды чакырып бир жогорку кеңештин атынан белек-бешкек берип койсок. Тарифтерин билесизби? Тарифте так маалымат жок азыр. Сиз экономика министринин орун басары болгондон кийин бардык тарифтерди билишиңиз керек да. Экспорт канча болуп атат, жанагы импорт канча болуп атат, акциздар канча болуп атат, бардыгын билишиңиз керек да. Кийинки сөз суроо берүүчү Сулайманов Кундузбек Кошаличке берилет. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Алмаз Акмырзанович, сизге менин сунушум бар эле. Мына кече күнү комитетке да келген. Бул министрдин орун басары. Бүгүн дагы келип, кече күнү эле бир замечание бердик эле. Биздин мамлекеттик тилди биз өзүбүздөн баштабайлыбы депчи. Мына суроо бергенде депутаттардын бардыгы кыргызча берип атат. Бул жигит орусча жооп берип атат. Эмне кыргызча билбейсиңерби? Булуну кандай критерий менен жумушка алгансыңар? Тилди билбегендерди биз жумушка албайбыз деп эдик беле. Тем более замминистрге. Кече күнү бери тилип атат, бирок баары кайра өзүнүн бербей атат да. Ушуну эске алып койсоңуздар, мен бул угуп эле сунуш кылып атам. Рахмат. Кундузбек Кошалевич, эске алабыз. Бул жаш жигит, бизде жаш жигит деген жумуш жок. Жакшы бала деген жумуш жок. Мен Биз ойлойм. сүйлөйбүз орус тилин, билгени жакшы. Аны керектүү учурда пайдалансын да. Мен аны орус тилин сүйлөбөй деген жерим жок. Макул, эске алабыз, Кундузбек Кошалевич. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу төрага, сизге кайрылайын дедим эле. Кече көрдүңүз, мамлекет башчыбыз барып, тарыхта биринчи жолу өзүбүз курган автобусту айдап көрдү. Анын атын атаса кут сүйнөт деп коет. Бул чоң тарыхый окуя. Ошону уюштургандарды, чыгаргандарды чакырып бир жогорку кеңештин атынан белек-бешкек берип койсок, мотивация болот эле. Билесиз, Корея 1960 жылдары орточо кирешеси $158 эле болгон да. Либериядан аркада болгон, Гватемаладан аркада болгон. Азыркы кирешеси, билесиз, улуттук дүң жыйымы $1,5 триллион ашык. Эмнеге анткени алар технологияны өнүктүрдү, технологический прорыв болгон. Ушул багыттагы бир долбоорлор болсо, чындап колдоп, мотивация берип коелу. Кийинки сөз Ташиев Шарибек Кыдыршаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен ушу министрдин орун басарына суроом бар эле. Мына сиз айтып атасыз да, азыр бизге ошо Улуу Британияга в основном экспорт бул алтын кирет деп. А кайсы налогтор төлөнөт өзү? Билесизби? Налог боюнча они оплачивают пошлины по вывозу золотосодержащих. Канчадан төлөнөт? Ставки Пошлина, акциз дегендер барбы, жокпу? Жок, акциз жок. Есть экспортный контроль. В рамках экспортного контроля они должны получить лицензию на вывоз этого золота. И в рамках таможенного законодательства, в рамках ЕАЭС установлены ставки, по которым они должны будут. Ну, таможенный сборы төлөнөт. Да. Однозначно. Төлөнөт. А эмечи пошлина канча төлөнөт? Тарифтерин билесизби? Тарифте так маалымат жок азыр. Сиз экономика министринин орун басары болгондон кийин бардык тарифтерди билишиңиз керек да. Экспорт канча болуп атат, жанагы импорт канча болуп атат, акциздар канча болуп атат, бардыгын билишиңиз керек да. Ошону эске алып койсоңуз, эгерде ушул мыйзам кабыл алынып калган болсо, кандай биздин мамлекетке жеңилдик болот? Бизде ушул Улуу Британия менен азыр сиздин маалыматыңыз боюнча приток капитал канча болуп атат, отток капитал канча болуп атат? Приток боюнча 2020 жылга карата $142 миллион түзүлгөн. Эми 21 жылга январь-сентябрь айга чейин $52,9 миллион.
түзүлгөн. Импорт, отток капитал. По 2020 году я могу привести цифры. Это у нас общий товарооборот, как я отмечал выше, составил 1 миллиард долларов, из которых 900 миллионов долларов практически составляет экспорт. 93-95 миллионов долларов это импорт химической промышленности, продукции электронного характера. Президент Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө компаниянын ата мекендик экономиканы стимулдаштыруу, минералдык сырьеолук базаны, өнөр жайды, гидроэнергетикалык потенциалды, санариптик технологияларды өнүктүрүүгө багытталган 32 долбоору, билим берүү, туризм, медицина тармагындагы долбоорлору сунушталды. Сунушталган демилгелердин арасында Ысык Көл облусунда цемент заводунун курулушу, өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5 миллион тонна болгон Кавак күрөң көмүр бассейнин өздөштүрүү долбоору, Кутти-Сай, Талды Булак, Андаш кендерин өздөштүрүү бар. Чоң Кемин, Кара Көл жана Орто Токой ГЭСтерин куруу, билим берүү жана IT тармагын колдоо жана өнүктүрүү долбоору, өнөр жай, кайра иштетүү ишканаларын куруу бар. Мамлекет башчысы сунуш кылынган долбоорлордун концепциясын жактырып, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик компаниясынын 2022 жылга карата бюджетин бекитип, долбоорлорду өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын алкагында сунушталган бардык долбоорлор көрсөтүлгөн убактысында аткарылышы керек. Бул долбоорлор социалдык экономикалык маселелердин комплексин камтыйт, андыктан алардын эффективдүүлүгүн жана өзүн актоосу биз үчүн өтө маанилүү деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Маалымкат улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы номер 5 жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн. Мекеменин негизги максаттарынын бири эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жер казынасын пайдалануу жана экономиканын аны менен байланышкан тармактары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн колдоо болгон мамлекеттик ресурстарды максималдуу концентрациялоого жөнөмдүү ири интеграцияланган структураны түзүү болуп саналат.